Барбакчы? Кимге айтып атат? Ата. Бул дейм. Акыркы убактарда мектептерде окуучулардын бири-бирине өстөмдүк жасоосу, акча талап кылууга байланышкан фактылар көп кездешүүдө. Өкүнүчтүүсү, бул көйгөйдүн айынан кээде жаш өмүрлөр жабыркап калууда. Мектеп рекеттеринен запкы тарткан айрым гана учурлар коомчулукка белгилүү болуп сотко жетпесе, көп учурларда запкы жеген окуучулардын өздөрү ата-энесине да айтпай жашырышат дейт байкоочулар. Мектеп рекетчилиги көп жылдардан бери коомчулуктун көңүл чордонундагы көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелинет. Бул жеке ата-эненин маселеси же запкы көрүп жаткан баланын, же болбосо мындай окуя катталган мектеп директорунун маселеси эмес. Бул коомубуздун илдети. Баарынан жаманы ал илдеттин кадимки көрүнүшкө айланып бара жатканы. 14-төн 21 жашка чейин ушундай учурлар болгондо, ал 7-ден 14-кө чейин ким бул алам менен тааныштырган? Баланын атасы, кыздын энеси. Ким бул аламга кол сунуп берген? Баардык менен сүйлөшүп тааныштырып, ата-энеси. Демек эркек бала атасына айткан, ата 17 жашында. Мындай болот, мен чоң тигиндей болот деп атасынан маалымат алып чоңойгон, атасы ошол маселени чечип, анан баласын жөнгө салып койгон. Кызга да апа, мен курбуларым менен мондой болуп калды 17 жаш, 18 жашында, 20 жашында кандай болот деп кайра ошол биринчи орусча айтканда источник, биринчи булакка кайрылат экен энесине. А ошол биринчи булага ким болсо, ошого өмүр бою кайрылып өткөн. Эркек көчөдөгү балдар болсо көчөдөгү балдар, же бир туура эмес жолдо кыздар болсо туура эмес жолдо кыздар, ошонун ролун 7-ден 14-кө чейин ата-эне ойноп калыш керек экен. Анан 14-төн 21 жашка чейин ошол нерсене бала өз алдынча кеткенде кеңешип кесипке барма урбайт дегени ата-энелер менен болду. Ата-энелерге кеңеш. Балаңыз тоноочулукка туш болсо, ал жөнүндө кеп козгобой же жашыруунун кажети жок экенин түшүндүрүңүз. Балага кысым көрсөтпөй, билгизбей, бирок бардык иштеринен кабардар болуңуз. Ким менен, кандай чөйрөдө жүргөнүн акырын сурап билип туруңуз. Үйдөн акча же буюм тайым жоголуп жатканын байкасаңыз, кылдаттык менен текшергенге өтүңүз. Балаңыз кеч келип, маанайсыз экенин байкасаңыз, себебин билүүгө аракеттениңиз. Бул сыяктуу көйгөйгө туш болсоңуз, тиешелүү органдарга кайрылып, маселени аягына чыгарыңыз. Рекетчилик норма эмес, аны биргеликте токтотушубуз керек.